Kur'an kalp aytkanга үйрөтөt. Biz hazır Kur'an'ın ayatlarını okurudan murda tafsirlerim ne deydi? Hadislerim ne deydi? Oşona qarap körölçü. Eğer hadis kitebini açsak, hazır Cami At-Tirmizi 1939 açsak, al жерде мындай дейт. Mına Cami At-Tirmizi kitebi 1939. Cami At-Tirmizi. Al жерде мындай дейт. Нельзя лгать, кроме 3 случаев. Что-то, что мужчина говорит своей жене, чтобы доставить ей удовольствие. Лгать во время войны и лгать, чтобы установить мир между людьми. Негизи калп айтканга болбойт дейт. Бирок 3 нерседе калп айтсаң болот. Ал кайсылар экен? Эгерде күйөөсү аялына калп айтса болот экен. Экинчиси, согуш учурунда калп айтсаң болот экен. Үчүнчүсү, тынчтык түзүү үчүн калп айтсаң болот дейт. Тынчтык түзүү максатында. Менимче бул коомдун бардык катмарын камтыды. Аялыңа калп айтсаң болот экен, согуш учурунда калп айтсаң болот экен. Анан тынчтык түзүү үчүн дагы калп айтсаң болот экен. Анан аны бул жерде 3 нерседе деп койтур. Негизи бардык эле нерседе калп айтсаң болот экен, анткени бардык нерсени камтыйт экен. Эми Куранга кайрылып көрөлүк. Аллах анттарыңардагы куру сөз үчүн жазалабайт. Жүрөктөрүңөр жасаган иш үчүн жазалайт. Аллах кечиримдүү боорукер. 2-сүрө 225-аят. Аллах анттарыңардагы куру сөз үчүн жазалабайт дейт. Ал кандай десең, мына могу 332 деген цифра менен астында түшүндүрмө берет. Чын жүрөктөн эмес, ооз учунан гана айтымыш болгон сөздөр үчүн жазалабайт. Чын жүрөктөн эмес дейт. А кайсыл калп чын жүрөктөн чыгат? Чын жүрөктөн чындык гана чыгат да. Калп эч качан чын жүрөктөн чыкпайт. Демек калп айта бер. Анткени ал чын жүрөктөн чыкпайт да. Аллах ан үчүн жазалабайт сени. Аллах кечиримдүү боорукер. Анткени чын жүрөктөн эмес, ооздун учунан гана айтылмыш болгон сөздөр үчүн Аллах жазалабайт. Дагы эле ушул сүрө, ушул аятка 2-сүрө 225-аятка Элмир Кулиевдин которгон Куранында төмөнкүдөй түшүндүрмө берет. Ас-Сади писал: Аллах не призывает людей к ответу за пустые клятвы, которые они произносят непреднамеренно и неосознанно, потому что люди очень часто говорят: нет, клянусь Аллахом, да, клянусь Аллахом. Аллах также не призывает людей к ответу, если они клянутся о событиях, которые произошли в прошлом, полагая при этом, что они говорят правду. 636 бет 76 хадистен табасыңар. Анда эмне дейт? Эгерде адамдар курла эле ант бере берсе, Аллах урсун деп, Аллах аларды эч кандай жоопко тартпайт дейт. Жоопко чакырбайт эч кандай. Эмне себептен? Анткени элдин баары тең эле көп учурда ушинтип мусулмандар айта берет. Аллах урсун, ооба. Аллах урсун, жок, андай эмес деп. Ошондуктан алар айта бергендиктен Аллах эч кандай жоопко тартпайт дейт аларды.
айыптабайт дагы. Ошондой эле Аллах также не призывает людей к ответу, если они клянутся о событиях, которые произошли в прошлом, полагая при этом, что они говорят правду. Ошондой эле бир өтүп кеткен ишти мурда болуп өткөн. Аны чындык айтып атам го деген деп өзүңдүн ниетиңде, дилиңде ошентип ойлоп, анан калп айта берсең, ал үчүн да Аллах эч кандай сени айыптабайт, жоопко тартпайт. Калп айта бер дейт. Мына могул биз окуган аятка түшүндүрмө берип атат. Аллах анттарыңардагы куру сөз үчүн жазалабайт. Жүрөктөрүңөрдөн жасаган иш үчүн жазалайт. Аллах кечиримдүү боорукер. Ага кандай түшүндүрмө берет десең, астында кыргызчасында чын жүрөктөн эмес, ооз учунан гана айтылмыш болгон сөздөр үчүн жазалабайт дейт. Орусчасы болсо мындай түшүндүрмө берип атат. Жалган айта бер. Ал турмак Аллах урсун деп айта бер. Аны Аллахтын кулагы көнүп калган андайга. Аллахтын ысмын колдонуп, ооба, жок, Аллах урсун деп айта бер. Ошондой эле бир өтүп кеткен ишти дагы, жалган ишти ниетиңде чындыкты айтып атам го деп, ниет кылып коюп эле анан айта бер дейт. Аны да калп айтып, эчтеке болбойт, аны Аллах кечирип коет. Кечиримдүү боорукер ал. Кийинки аят. Тилиңер бул арам, бул адал деп жалган сыпаттаганын айтпагыла. Анда Аллахка жала жапкан болосуңар. Чындыгында Аллахка жалган жала жапкандар азаптан кутулушпайт. 16-сүрө 116-аят. Анда 106 деген цифра менен астында түшүндүрмө берип атат. Мындай деген. Жалган айткан нерсе, эгер ал чын дилден айтылбаса, андан арам болуп калбайт. Калп жалган айткан нерсе, эгер ал чын жүрөктөн айтылбагандан кийин чын дилиңден, андан ал арам болуп калбайт. Халал чын дилден чыккан жок да. Анткени чын дилден чындык гана чыгат. Калп эч качан чын дилден чыкпайт. Демек калп айта бер. Андан ал арам болуп калбайт, ал халал. Кийинки аят. Жүрөгү иман уялагандан кийин зомбулукка учураган адамдан башка бирөө иман келтирип, анан кийин Аллахка каршы чыкса, ошентип дилин имансыздыкка берсе, ага Аллахтын ачуусу келет жана аларга катуу азап бар. 16-сүрө 106-аят. Анда мындай дейт. Эгер иман келтирип дейт, башкача айтканда исламды кабыл алып, анан кийин кайра Аллахка каршы чыгып дейт, ошентип дилин имансыздыкка берсе, башкача айтканда ислам дининен кайра баш тартса, же чыгып кетсе ислам дининен, ага Аллахтын ачуусу келет жана аларга катуу азап бар. Бирок бир исключение бар экен. Өзүңөр буга чейин байкагандай, Куранда ар дайым исключениялар бар бир жерде. Муну кылсаң болот, бирок бир исключение бар, бир шартта кылсаң болот, болбойт деген. Ал кандай исключение экен? Үстү жагын окусак, му кара менен жазылган, мынтип жазылып турат. Жүрөгү иман уялагандан кийин зомбулукка учураган адамдан башка бирөө. Ал эмне экен десе, мына 97 деген цифра менен астында түшүндүрмө берип атат. Имандуу адамды аргасыз абалда ыйман келтиргенинен баш тартууга аргасыз кылса, бирок ал дилинде имандуу боюнча калып, тили менен имандан кайтканы тууралуу калп айтып, ошондой ыкма менен оор абалдан чыкса, ага кечиримдүү. Эгерде
bir musulmon адамды кыйнап ислам дининен баш тарт десе, анан ошондо баш тартып кетсе, калп айтып, ооба баш тарттым да калп айтып түшүнбөй калбасын деп мына бул жерде так жасап атат. Калп айтып, ошондо ыкма менен оор абалдан чыкса, ага кечиримдүү дейт. Калп айтып чыгып кетсең болот, ошентип. Эгер оор абалга дуушар болуп калсаң, анан ислам дининде жүргөнүң же мусулман болгонуң пайдасыз болуп атса, анда калп айтып, ошондо ыкма менен оор абалдан чыгып кетсең, сага кечиримдүү. Кээ бириңерде балким Куранды туура эмес которуп койдубу деген күнөөм саноо болуп атса, анда ушул эле сүрө ушул аятка түшүндүрмө берип, ушуну түшүндүрүп айтып берип аткан Чубак ажынын сөзүнө көңүл буруп көргүлөчү. Амин. Кандайдыр бир кыйынчылык болуп калса, ыймандан кайтып турса болот. Мисалы, дарга асам деп жатса же өлтүрөм, ыймандан кайт деп жатса дейт. Жүрөгүндө ыйман мелт калп болуп толуп туруп, бирок тилиң менен кайта берсең, эгер сен өлтүрөм деп атса, же бир өлөм деп атса, ыймандан чыккан болбойсуң, тилиң менен гана чыккан болосуң. Бирок жүрөктөн чыкса анда таптакыр болбойт. Жүрөктөн ыйманды чыгарууга таптакыр тыюу салынат. Бирок тил менен кайтууга сенин өмүр өлүмдүн ортосунда болуп калса, анда уруксат. Өзүңөр жерден көргөндөй, белгилүү алым дагы буну тастыктап берип атат. Эгерде оор абалга дуушар болуп калсаң, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турсаң, анда калп айтып, ошондо ыкма менен оор абалдан чыксаң, ага кечиримдүү дейт. Эми Библия эмне дейт? Эгерде ушундай акыбалга туш келип калсаң, эмне кылыш керек дегенге Библия кандай көз карашта экенин Иса Теңир эмне деп айтты эле? Ошого көңүл буруп көрөлүчү. Бул Матайдан жазылган жакшы кабардын 10 бөлүмү 32-33 стихтер. Анда мындай дейт: Ким мени адамдардын алдында ачык тааныса, мен да аны асмандагы атамдын алдында ачык тааныйм. Ким адамдардын алдында менден баш тартса, мен да асмандагы атамдын алдында андан баш тартам. Иса Теңир айтып атат: Ким адамдардын алдында мен Исага ишенем деп ачык таанысаң дейт, анда мен дагы асмандагы атамдын алдында сени ачык тааныйм дейт. Ушул менин үмөтүм деп, кыргызча айтканда. Эгерде ким мени адамдардын алдында менден баш тартса дейт, мен ишенбейм Исага деп, анда мен дагы асмандагы атамдын алдында андан баш тартам дейт. Библия эмнени окутса, Куран таптакыр тетирине үйрөтөт. Библия эч качан ишенимиңден баш тартпа, кандай шартта болсоң дагы баш тартпа, калп айтпа десе, Куран калп айтып баш тартып чыгып кетсең болот дейт. Кийин анан ошондой акыбалдан чыккандан кийин кайра ак чөп башта деп туруп кайрадан мусулман болуп алсаң боло берет дейт. Ушул эки окутуу, эки көз карашка байланыштуу бир окуя бар. Өзүңөргө белгилүү болгондой, Орто Азия мамлекеттери, элдери бул 1860 жылдардан тартып Россия империясынын курамына кире баштаган. Ошондон тартып Россия
империясы же аскерлери Орта Азияга кире баштаган. Ошол учурда бир орус аскери жалгыз калып калат. Ошол жалгыз калып калган орус аскерин Орта Азиядагы жашаган мусулмандар кармап алып өзүнүн башчысына алып барат. Мына биз момундай орустун бир аскерин кармап келдик деп. Кармап келгенде алардын башчысы сунуш кылат. Сен өз диниңен баш тартып, ислам динин кабыл ал, анан кабыл алсаң сени өлтүрбөйбүз дейт. Анда орустун аскери айтат, мен эч качан өзүмдүн ишениммен баш тартпайм деп. Андага башкача сунуш кылышат. Эгерде өз диниңен баш тартып, ислам динин кабыл алсаң, үстүңө үй, астыңа ат мингизебиз. Тандап кыз алып беребиз. Эң жакшы жашоодо жашайсың. Ислам деле кабыл алып кой болгону дейт. Анда орустун аскери айтат, ошонун баарын мен силерге бердим, силер алгыла дейт. Мага кереги жок дейт. Мен эч качан ишенимимди сатпайм дейт. Анда эмесе сени өлтүрөбүз дейт дагы, алып барып өлтүрүп ташташат. Бул окуяны белгилүү жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романынын 535-540 беттерин ачсаңар, ошол окуяны баяндайт, ошону кененирээк окуп көрсөңөр болот. Бул окуяга ылайык мусулмандар өздөрүнүн дини эмнени окутса, ошону кылышты. Күч менен исламга алып кир, кирбесе өлтүрүп сал деген. Ал эми орустун аскери болсо, өзүнүн дини, ишеними эмнени үйрөтсө, ошону кылды. Анткени Библия ушинтип окутат. Библияда Иса Теңир айткан, ким мени эл алдында ачык тааныса, мен дагы аны асмандагы атамдын астында ачык тааныйм. Ким менден эл алдында баш тартса, мен дагы аны асмандагы атамдын алдында баш тартам деген. Мусулмандар өздөрүнүн дин эмнени окутса, ошону кылды. Күчкө салып, мажбурлап, исламды кабыл алдырганга аракет кылышты, кабыл албай койсо өлтүрүп салышты. Ал эми орустун аскери болсо, өзүнүн ишеними эмнени окутса, так ошону кылды. Муну ошол Сынган кылыч тарыхый романын ачсаңар, 535-540 беттеринен таап окусаңар болот. Ошондой эле Библияда Жакандын 1-чи жазган каты 2-чи бөлмө 21-чи стихте мындай дейт. Чындыкты билбегениңер үчүн эмес, чындыкты билгениңер үчүн. Ошондой эле ар бир жалган нерсенин чындыктан эмес экенин билгениңер үчүн жаздым. Ар бир жалган нерсенин чындыктан эмес экенин билгениңер жаздым. Ар бир жалган нерсе бул чындыктан эмес. Чындык чындык бойдон калат, жалган жалган бойдон калат. Анткени Кудай өзү чындык. Ал жөнүндө Жакандан жазылган жакшы кабардын 14-чү бөлүмү 6-чы стихте мындай деп жазылат. Иса ага жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт деген. Ошондой эле орусчасы. Иисус сказал ему: "Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня" деген. Чындык деген бул Кудайдын жаратылышы. Кудай өзү чындык. Ошон үчүн айтып атат Иса: "Мен жол, чындык жана өмүрмүн" деп атат. Чындык болгон Кудай эч качан калп айтпайт.
жана башкаларды дагы калп айтканга үйрөтпөйт. Калп айтуу жолдорунда көргөзүп бербейт. Анткени Кудай чындык. Чындык эч качан калпка үндөбөйт, калпты үйрөтпөйт. Ошондуктан Иса айтып атат: "Мен жол, чындык жана өмүрмүн" дейт.